Дирекция тарабынан салынган үйлөрдүн процентин же болбосо 4% алып бериле деген максат менен чыгып атабыз да. Бул жерде эч ким утурбайт. Демек ошентип бул программа барып өчүп, аркада турган 1,5 миңден ашык адамдын келечекте үйлүү болуу мүмкүнчүлүгү жоголот. Мен да ошондой кызматтан айрылгам, мына кызматтан айрылгандан бери мен ушу ипотекамды төлөй албай кыйналып келем. Биз эч качан кайсы бир чечимди, кайсы бир басым, кайсы бир саясат же кайсы бир топтун арыздануусу менен кабыл албашыбыз керек. Мен андайга каршымын. Бизге 1.650.000 деп берилген, проценти менен 2 миллиондон ашып кеткен, 2 комната. Мен аты жөнүм Талант Шанов, Авиценна 20-нын дамкому болуп эсептелем. Бизде бүгүнкү күндө барыңыздар көрүп аткандай, шаарда ипотекалык үй алуу үчүн кол топтолуп атат. Ал жерде 4%ды калтыруу боюнча кол топтолуп атат. Бирок биз ага каршыбыз, себеби барыңыздар жакшы билесиздер, Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы 2011-жылы Ош шаарына көптөгөн көп кабаттуу үйлөрдү курушкан. Кийинчерээк ал үйлөрдөн артып калган батирлерди шаардык мэрия сатууга коюп, ипотекалык түрдө муктаж жарандарга сатышкан. Ипотекага берген, мындайча айтканда. Ошолордун катарында биз үй алганбыз. Биз башында билген эмеспиз, же болбосо жакшы түшүнүгүбүз жок эле алып алганбыз. Кийинчерээк азыркы түшүп аткан үйлөр менен салыштырып көрсөк, биздин үйлөрдүн негизги баасы алда канча жогору экендигине күбө болуп турабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө же эки маселе менен чыгып атабыз, же негизги сумманы азыркы түшүп аткан үйлөр менен теңеп берүү, же болбосо жакында эле көрдүңүздөр, Сымыту кичи районунда жаңы үйдүн капсуласы салынды. Ал жерде 25.300 сомдой бааланды 1 метр квадраты үйдүн. Биздин алган үйлөрдүн ошол мезгилде 2016-жылы алган болсок, ал мезгилде 32.500 метр квадраты бааланган. Дирекция тарабынан салынган үйлөрдүн процентин же болбосо 4% алып бериле деген максат менен чыгып атабыз да. Бул жерде эч ким утурбайт. Мэрия дагы, башка дагы утурбайт. Болгону бизге жеңилдик болот. Ошол максатта келип отурабыз бүгүн. Мына салынып аткан үйлөр өтө арзан болуп атат да, биздики өтө кымбат. Основной суммасынын үстүнө 268 кошкон. Плюс 6%. 6% баягы кредит алганда төмөндөйт го төлөгөн сайын. Наоборот, биздики өсүп кетип атат, суммасычы өсүп кетип атат. Биз ошого баягы еще тем более бизди банкка кредитке отургузуп койгон. Биз даже кредитке телефон ала албайбыз. Бир бизнес кылалы десек, же бизнес кыла албайбыз. Ал убакта иштеп аткан убагыбыз болчу, дүркүрөп иштеп аткан болчу. Азыр көрүп атасыңар заманды. Бийлик алмашкан сайын ошол жерде кызматкерлерди алмаштырып турат. Мен да ошондой кызматтан айрылгам, мына кызматтан айрылгандан бери мен ушу ипотекамды төлөй албай кыйналып келем. Себеби мен жалгыз бой энемин. Мен ошону төлөгөнгө аракет кылып атам, бирок ошо колумдан келбей атат. Мага окшогон жашоочулар толтура. Майыптар бар, эки колу жок майып бар, буту жоктор бар, көп балалуулар бар. Анан өкмөттө иштеген мугалимдер бар. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү дегени менен мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөн жок. Кайра түшүп атат. Кече дагы айтып атат, дагы төмөндөтөбүз айлыктарды деп атат. Төмөндөтсүн айлыкты, кимдикин? Жогору жакта отургандардыкын түшүрсүн. Карапайым калктын мугалимдердин айлыгын түшүрө турган болсо, анда жашаштын деле кереги жок болуп калат да бизге окшогон карапайым калкка. Биздин келгенибиздин себеби азыркы учурда мына основной суммасын сурап атабыз, процентин сурап атабыз. Ушу экөөнүн бирөөсүн бизге жок кылып берүүсүн суранып атабыз бийликтен. Бизде парковка жок, балдар ойночу жай жок, мына игровой площадка дегенде мына жакында ковид болду, мына ушу күнгө чейин балдарыбыз садикке барган жок. Балдарды алып чыкканга вообще невозможно да, алып чыга албайбыз. Мына балдар биздин келечегибиз, балдарга жаркын келечек, балдар деген жашоо болуп жатат азыркы мезгилде, бирок тилекке каршы бизде балдарга эч кандай шарт жок бизде. Эшикке мына чоң эле катары мен балдарымды каяка алып барышын билбейм. Үйдөн камап гана отурабыз, эшикке чыксак алдыбыз прямо алдыбыз жол. Биздин булар ага өтөт, жаныбызда чачын дом бар, ошолорго өтөт жол.
6 метр жер болгон болсо анын 4 метр жол, 2 метр калат. Чуркап чыкса баланы уруп кетүүдөй. Эч ким балдарды эшикке кое бере албайт. Бир киши сөз кошо чыгыш керек. Негизи биздин домдо мен оюм боюнча балдар биздин домдун балдары дагы кичинекей, жаштары үчүн пока эшикке чыкса да болду элек. Моторная көчөсүнүн жашоочулардын атынан келдим. Биздин көйгөйүбүз ушул үйүбүз кымбат берилген, мамлекет пайызын кошуп берген үчүн төлөштөн кыйналып жатабыз. Көп балалуулар аябай көп, 4-5 балалуулар бар. Үйүндө бирден гана киши иштейт. 10 миңге жетпеген айлык алат, 14 миң, 13 миңди каяктан төгөт? Бирден гана. Бирөөсү атасы үйүн, баласын карап отургандарды да көргөм. Аял иштепчи, анан алардын катарында мен да бармын, үйдө отурам 5 бала менен. 5 баламдын ичинен 3-өө инвалид. Аларга деле жардам берген жок, процентин деле алып коюшкан жок. Күнүгө чакырат, балдарыбызды таштап коюп келебиз чогулуштарына. Эч ким биздин үнүбүздү укпай жатат. Ошо. Биз канча жылда төлөп түшүбүз? Алганыбыз 12 жылга берилген үй. Биз 3 жылга жете турган 3 жылдай убакыт төктүк. Анан мен чындыгын айтсам 6-7 айдан бери төлөй албай жатам. Юристтер чалып, сотко ашты үйүңөр чыккыла дегендей кылып атат. Мен 5 бала менен каяка барам азыр? Проценти кымбат аз келгенси уже көп балалууларды кыйналган семьяларды кыйнап атышат уже сотко ашты депчи. Төлөй албай атабыз да. Айлыктар аз болсо, кымбат болсо, үйүбүздүн ремонт иштери эжелер айтып өткөндөй, аябай ремонт иштери көп. Бүт бардыгы одноразовый эле нерсе болуп калганда, мындай эшиктери, лампочкалары даже күн сайын күйүп түшөт. Бардык нерсеси ушундай. Канча суммада алдыңыздар? Бизбе? Бизге 1 миллион 650 деп берилген, проценти менен 2 миллиондон ашып кеткен, 2 комната. 18 январь күнүнө карата 1545 жарат ошондой турак жай алабыз деп кезекте турушат. Мен сиздерге мындай так математиканы айтып коюшум керек. Эгерде ушул 4% дагы алынып ташталса, ана башынан баштап 6% менен пландаштырылган программа 227 миллион жоготот. Получается, бир циклдын ичинде биз төрат болгон 402 үйдүн ордуна 300-дүн тегерегиндеги гана үй алып калабыз. Келечекте. Демек ошентип бул программа барып өчүп, аркада турган 1,5 миңден ашык адамдын келечекте үйлүү болуу мүмкүнчүлүгү жоголот. Алар дагы өз укуктарын талап кылышып, бизге кайрылып атышат. Демек ошо бул пайыз төмөндөтүү менен башка жашоочуларды үйлүү кылып эмес жоголот экен. Демек келечек токтойт. Демек ушул бүгүнкү программа менен иш болот дагы момундай болуп 12 жылга 4% менен үй алуу мүмкүнчүлүгү барып жоголот. Муну физикада өчүүчү термелүүлөр циклы деп коет. Биз азыр шаардык мэриянын ипотекалык программасын аткаруучу оператор катары бул программанын келечеги үчүн дагы мен түздөн-түз жооптуумун. Мен ачык эле айтайын, ал программанын келечекте өчүп, келечекте эл үчүн кызмат кылбай калышына каршы турууга милдеттүүмүн кызматтык абалым боюнча. Ал эми кандай чечим кабыл алынат? Бул шаардык кеңештин прерогативасы. Шаардык кеңешке бардык маалыматтар так, туура, анализ менен жеткирилиши керек. Ошол максатта шаардык кеңеш дагы комиссия түзгөн. Комиссиянын курамында ар бир фракциядан депутаттар, тиешелүү кызматтын өкүлдөрү, шаардын мындай вице-мэри жетекчилик кылган, мындай орусча айтканда солидная комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз эч качан кайсы бир чечимди, кайсы бир басым, кайсы бир саясат же кайсы бир топтун арыздануусу менен кабыл албашыбыз керек. Мен андайга каршымын. Ошондуктан жанагы кайрылып аткан адамдар жөнүндө маселе туура. Алар биздин ишканага кайрылып, биздин келечегибиз эмне болот? Биз келечекти үй албай калабызбы? Биздин проблемалар кантип чечилет? Силер эмне бир эле цикл менен токтоп келечек жөнүндө иш алып барбайсыңарбы деген талаптар болуп атат.